өлкөбүздүн желеги чет өлкөдө эки гана учурда бийиктикке көтөрүлөт экен. Биринчисинде мамлекетибиздин башчылары расмий сапар менен бир жерге барганда, экинчисинде биздин спортчулар эл аралык мелдештерде алдыңкы орунду ээлегенде. Бул көрсөтүүдө Кыргызстандын желегин нечен жолу желбиретип, мамлекетибиздин, өлкөбүздүн намысын татыктуу коргоп келе жаткан грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону, ушул жылда боло турган Олимп оюндарына алгачкы болуп жолдомо утуп алган Арсен Эралиев менен тааныштырмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңар. Арсен Эралиев 1987 жылы Талас облусунун Бакай Ата районундагы Өзгөрүш айылында туулган. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери. 13 жашынан тартып өзүнүн айылындагы спорт залда машыга баштаган. Анын алгачкы устаты Камбар Исмаилов өспүрүмдүн табигый талантын дароо байкап, Арсендин чоң спортко карай жолунун ийгиликтүү болооруна ошондо эле көз жеткен. 2000 жылы Арсен Бишкекке келип, Олимпиадалык резерв окуу жайына кирет. Жолу болуп, далай чемпиондорду тарбиялап чыгарган Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Мейрамбек Ахмедовдун окуучусу болуп калат. 2006 жылы жаштар арасында Азия чемпиону болот. 2007 жылы Азия жаштар чемпионатында өз артыкчылыгын дагы бир ирет бекемдеп, алган эмес дүйнөлүк жаштар чемпионатында коло медалды жеңип алат. 2008 жылы дүйнөнүн жаштар чемпионатынын күмүш сыйлыгынын ээси болуп калды. Эралиев 2009 жылдан бери Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү. Арсендин жеңишке карай жолу улам бийиктеп, 2011 жылы Азиянын чемпиону наамына жетишти. 2013 жана 2015 жылдардагы Азия чемпионаттарында жеңүүчүлөрдүн арасында Кыргыздын жаш балбанынын ысмы жаңырып, коло медалдардын ээси болду. Арсен 2012 жылы Лондондо өткөн Олимпиаданын катышуучусу. Алдыда боло турган дүйнөлүк Олимпиадага кыргыз спортчуларынын ичинен биринчи болуп жолдомо алды. Азыр Арсендин күрөш боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Канат Бегалиевдин жетекчилиги астында машыгып жаткан кези. Алдыдагы чоң сынакка даярдыгын күчөтүп, тынымсыз машыгып жаткан биздин намыска жаратчу эркөкүрөк балбаныбыз бүгүн тонуска учурдагы аракети, үмүт тилеги тууралуу өзү баяндап бермекчи. Эмесе, бирге бололу. Чемпионубуз чургап келатат. Ассаламу алейкум, Арсен. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы, рахмат. Маанай кандай? Жакшы. Арсен, Олимпиадага саналуу эле айлар калды. Азыркы учурда даярдык кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө даярдыгыбыз жогорку деңгээлде деп айтсам жаңылышпайм. Күнүнө 2 маал машыгып жатабыз. Эртең мененкисин оор атлетика залында штанга көтөрүп, күч топтоо. Кечкисин килем үстүндө өзүбүздүн катачылыктарыбызды иштеп атабыз. Бүгүн Тонус теледолбоору атайын силерге конокко келди. Мен ойлойм, бүгүнкү күн абдан кызыктуу өтөт деп. Мына биздин эртең мененки машыгыбыз ушул оор атлетика залында өтөт. Штанга көтөрүп, күч топтойбуз ушул жерден. Негизи бул жерде штанга менен иштейсиңер да? Штанга менен эртең мененкисин штанга менен иштейбиз. Кайсы көнүгүүлөрдү жасайсыңар? Рывок деп коет. Биз мен азыр бардыгын көрсөтүп берейин. Төшкө талчок деп коет. И приседания, и тяга деп. Бул рывок деп коет. Ылдамдыкта күч топтоо эмеси да. Бул көнүгүүлөр сен көрүшүп жатканда жардам берет экен да негизи. Бул биз партерден көтөрүп, өйдө көтөргөнгө бул Тура болдуңбу? туура. Мынакей достор, оор атлетика залында машыгуу бүтүп, азыр болсо килем үстүнө келдик. Арсен, айтып берсең, ар бир күрөшчүнүн бир өзүнүн ишенген, жакшы көргөн бир 2-3 ыкмасы болот да. Ошо сенин учуруңда кайсы ыкмалар? Негизи күрөш 6 мүнөт бир карсылаш менен чыкканда 6 мүнөт күрөшөсүң. Ошонун учурунда мисалы пландайсың. Биринчи
мүнөттө кайсыл ыкманы жасайм, экинчи мүнөттө кайсыл баягы бардыгын байкап чыгасың. Менин биринчи каршылашмадан чыкканда, биринчи азыркы чоң күрөштө, мисалы 4 упайлыкка учканга көп бербейт. Алдап, бул период деп коет. Белге киришкеге? 2 балдык кол менен алдап период жасайм. Бул бир. Экинчиси ылдый тартып мага келе жатканда, мени түртүп келе жатканда, качып туруп мен булдап период. Бул да 2 упай. 2 упай. Анан мен өзүмдүн ыкмам дайыма колдонгон жамбаш деп коет, бел жамбаш. Жамбаш. Мен ушул ыкмага мен өзүм ишенем. Ушул захватка киргенде мен өзүм жазарымды ишенем. Ушул жамбаш ыкмасын бир жайлатып көрсөтүп бере аласыңбы биздин телекөрүүчүлөргө? Бул ыкмага мен 100%га бул 4 упайга учуп кетет деп айта албайм, бирок бул 2 упай алыш мүмкүн да. Көбүнчө мен 2 упай. Анткени чоң спортсмендер көп бере бербейт. Жамбаш отурганда колу чыгып кетип, могу колду кой бербесең артынан чыгып 2 упай аласың. Бул биринчи. 4 упайга көбүнчө учуп кетиши мындай. 4 упайга отурганда колун тартып жүргөндө бул 4 упайга кетет. Bir koldu, bir beldi, anam koldu karmayız. Ben oturganda bunun alasına giriş gerek. Bunca. Anam bu kolun ben tartış gerek. Buraş керек eкен de. Kolun belin, men tirinin alasına girip, anam men. Demek bul жерде сенин белиң да, колуң да күчтүү болуш керек eкен de. Koldu evet sanılanım, koldu koya verбеш керек, koldu tartıp geçiş керек. Мисалы, сенин каршылашың сага жамбаш ыкмасын колдоноюн деп жатса, контратака кандай кылса болот? Эми мен өзүм кылып жүргөн кандай контратака кылышты мен өзүм билем да. Бул менин ыкмам. Бул отурса, мен аттаганда болмай мен кылам. А сен ушул учурда башка ыкманы өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүң барбы? Жамбаш отурганда, жамбаш отурганда. Мен качып туруп, турганда мен өзүм отуруп. Бул анткени жасагандан кийин бул мен кетпей калсам бул турат резко. Мен аттанып турат. Мен өзүм Күтүлбөгөн жактан кайра өзү жамбашка түшүп калат турбайбы? Жакшы. Дагы кайсы ыкмалар бар кызыктуу? Кызыктуу негизи ыкмалар аябай көп. Бардыгын тегиз алып жүрө албайсың. Баягы чоң спортсмен болгондон кийин обязательно өзүң 2 же 3 гана ыкманы өткөргөнгө аракет кылыш керек да. Негизи ыкмалар аябай көп. Кимге кайсыл жагат, ошону кармашат ар ким. Сага ошо кайсы жагат жамбаштан да тышкары? Мага жамбаштан тышкары ушул период жагат. Мен кылып жүргөн. Ичинен период деп коет бул. Бел менен. Анан мурок деп коет. Колтуктун арасына кирген. Жакшы. Бул ыкмага канча упай берилет? Буга да 2 упай берилет. Чоң күрөштө жогоруда айтып кеттим, чоң күрөштө көбү мындай 4 упайлыкка бербейт. Бардыгы мындай опытныйлар 2 упайды алыш. Колдун астынан салып, колдун астынан салыш келе атканда тоскон мына мурок деп коет. Бул аябай жакшы эме да. Бул өтө турган пиромдордун бири. Жакшы. Биз байкашыбызча, сен Лас-Вегас шаарында өткөн турнирде венгриялык Мате Краснай деген балбанды 8-0 эсеби менен утуп алдың да. Ошондо кайсы ыкмаларды колдондуң эле? Көрсөтүп бере аласыңбы? Көрсөтүп берем. Биринчи күрөшүп атканда 1,5 мүнөт өткөндө, 1 мүнөт, 1,5 мүнөт өткөндө мен ушул могул периодто колдондум. Мындай тартканда бул 2 упайга түшкөн. Мен 2 упай алгам. Андан кийин өзүмдүн захватыма кирип, анан мен жамбаш отурганда бул 2 упайга түшкөн колум ашып. Артына чыгып, анан мен буну алдыга аракет кылып, бияка өтүп туруп, анан буну задний пас деп коет. Мондай менен 2 жолу чапкам. Ошол менен жолдомону утуп алгам. Сен канча жылдан бери ушу күрөш менен алектенип жатасың? Мен спорт менен ушу 16 жылдан бери. Ушу 16 жылдан бери. 16 жыл болуптур. Анан сен ушу күрөш ыкмаларын көчөдөн колдонуп көрдүң беле?
Күрөш мен көчөдөн деле көп мушташпайм деле. Бирөө тийишсе деле жөн эле кете берем, баягы кыргызда жакшы сөз бар дейт. Ит үрөрөт, кербен жүрөрөт деген. Мен эч ким менен урушпан, көчөдөн деле бул ыкмаларды көп колдонгон эле эмесмин. Урматтуу достор, ушу менен биздин бүгүнкү машыгуубуз аягына чыкты. Бирок силер которбогула, анткени мындан ары биздин каарман Арсен Эралиев жөнүндө кызыктуу маалыматты биле аласыздар. Биз менен болула. Мынакей достор, машыгуудан кийин биз тамактанууга өттүк. Арсен, могу туура тамактануу негизи эле спортчу эле гана эмес, ар бир адамдын жашоосунда чоң ролду ойнойт да. Анан ошо туура тамактануунун эрежелери кандай негизи? Эми биз бул чоң спортто жүргөндөн кийин биз салмак коюбуз, генетикебиз ар бир мелдешке барганда. Анан салмактарыбыз өзүп кетпеш үчүн көбүнчө бул камыр тамакты жебейбиз. Лагман, манты. Биз баягы өзүбүз тамакты кылдаттык менен фрукту, может, мындай икра, чучук бар болчу, азыр чучук эметип калыптыр. Чучук, анан курулбаган тамак, көбүнчө сууга бышкан, кайнатылган тамактарды көбүрөөк жейбиз да. Тренировкадан кийин келип обед ушундай тамактанып, кечки тренировка машыгууга чейин ушул тамак аш болуп, тренировкага жеңил барыш үчүн баягы жеңил тамактарды жейбиз да. Көбүнчө гречка, күрүч сууга бышкан, жумуртка сууга бышкан, шорпо, көбүнчө ушундайларды жегенге аракет кылам. Мелдештерге чейин бир 6-7 килограммдай кошосуң. Кошом. Мелдештерге даярданганда андан 6-7 килограммды коюшуң, коюмун. Арсен, маегибизди баштасак, сен айтып берсең, ушу күрөшкө кандайча келип калдың эле? Мен күрөшкө, мен өзү Таластын кулуну болом. 99-жылы мен 13 жашта биздин айылда, Кайсы айылда? Бакай Атырайын Өзгөрүш айылында менин биринчи тренерим Исмаилов Камбар деген агайым спорт күрөш залын ачып, балдарды машыктыра баштаганда мен кошуна балдарым менден бир жума эрте барышыптыр. Алар айтып калышты, ушундай биз залга барып атабыз, Камбар деген агай бизди машыктырып атат деп. Анан мен алар менен ээрчип, мен күрөштү деле түшүнбөйм. Анан биринчи күнү барып, мага кызык болду. Бир жума машыгып, анан агай айтып калды. Эмки жума ушул башка айылда мелдеш болот деп көрсө, ал мелдешмей эле ошол эки айылдын тренери сүйлөшүп, күч сынашып, балдарды күч сынашмай эме кылыптыр да. Анан барсак, мен кичинекей салмакта болчумун, 27 салмак. 13 жашында, Анан барсак, мага бала деле жок, бир кичинекей бала бар экен. Анан башка балдар 1-2 күрөштү, 3 күрөштү, анан мага бирөө чыкты да, кичинекей салмак. Анан мен аны утуп, жамбаш менен утуп алып, анан мен сүйүнүп, үйгө сүйүнүп келгем да, мен биринчи болуп келдим депчи. Эки баланын арасында мен биринчи болуп келгем да. Биринчи жеңишиң? Биринчи жеңишим да. Анан ошол менен машыгып жүрүп, анан 2 айдан кийин чоңураак ушул мелдеш болду. Талас Кызылсай деген Чалдыбар мектебинде. Анан ошол жерге барып, мелдешке мен 27 килограмм салмакка күрөшүп, 3 баланы утуп, ошол жерде мен чемпион болгом. Биринчи баягы эмем деп айтсам болот да. Анан аябай кубанып, ошондо менин желаниям ачылган да күрөшкө. 2006-жылы эң биринчи жолу жаштар арасында, кадеттер арасында чемпионат Азияга бардым, Таиландка. Аяктын кайсы орунду ээледиң? Ал жерден барып, биринчи, экинчи орунга мен бир 3-4 бала менен күрөштүм. Биринчи, экинчи орунга казак балбан менен беттешип, утуп алып,
чемпион Азия болуп келгем да 2000. Ошондо мен утуп алганда аябай менин ошол эмем ачылып, желаниям. Мен ушул чоң дүйнөлүк чемпионатка, олимпиадага жетем деген уже ишеним пайда болду да. Олимпиадага даярдалчу убак бул каталардын үстүндө иштөө убагы да. Ошого карата силердин кандай бир машыгуу методикаңар өзгөрдүбү, даярдануу методикаңар? Эми мурун биз Лондонго чейин, ошол Лондонго олимпиадага даярданганда биз көбүнчө ушул Кыргызстанда сбор өтчүбүз. Көлдө көбүрөөк, анан башка чет өлкөдө сбор жылына 1 же 2 жолу сбор өтчүбүз да. Жылдын башы, анан аягында. Азыркы Лондондон кийин биз чет өлкөдө сборлорду көп өтүп атабыз. Жылына бир 5 же 6 сбор өтүп келип атабыз да. Андан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Бул бизге аябай чоң таасир этип атат. Себеп дегенде Кыргызстанда өзүмдүн атаандашымдын каяка эмне жасайт, эмне кылат, мен баарын жаттап алгам да. Чет өлкөдөгүлөр менен иштесең уже башкача да. Ошондуктан биз 2013-төн баштап олимпиада негизи 4 жыл даярданасың, 4 жылда бир болчу бул мелдеш. Анан ушул 4 жылдан бери ушул олимпиадага даярданып келдик. Ошондон бери биз чет өлкөдө жыл сайын ар бир, мисалы, Кореяга, Венгрияга, жакында эле Турцияга, Грузияга ушундай сборлорду аябай көп чыгып, опыт алмашуу сборлор көп болот. Ушул азыр жаңы эме менен иштеп атабыз да. Ар бир ийгиликке жетишкен, бир бийиктикти багынткан адамдардын аркасында дагы бир топ адамдар турат да. Арсен Эралиевдин жашоосунда түрткү болгон, колдоп турган адамдар кимдер? Эми бул эң биринчиси бул менин ата-энем. Атам мага аябай көп түрткү болгон күрөшкө. Мисалы, жаш кезекте баягы тамак ашты аябай даярдап, мындай же деп үйрөткөн. Мисалы, бул менин атам, баягы ак менен караны, адал менен арамды, айбан менен адамды айырмалап берген бул менин атам болчу да. Бул эми жашоо экен, 3 жыл 4 жыл болду, көз өтүп кетти. Андан кийин апамдар, бир туугандарым, менин агайларым, ошондой эле бизди колдоп келген Эдил Касенов деген байкебиз бар. Бул жалпы бир гана мен эле эмес, жалпы курама команданы түрткү кылып жардам берип келет. Бул ар бир жеңиште, ар бир балага, мисалы, даярданып атканда дары-дармектерин бизге бир аз ошол жактан аксап атабыз да, спорт. Дары-дармектерин алып берет, формаларды алып берет. Азыр дагы айтып атат, мисалы, олимпиададан медаль болсо силерден мен үй алып берем деп сөзү бар. Мен биринчиден ушул Эдил байкеге чоң ыраазычылык, үй бүлөсүнө тышчылык каалап кетким келет. Арсен, спорт сени эң башкысы эмнеге үйрөттү? Спорт эң башкысы мени бул кандай түз жүрүшкө, кандай адам болушка, баягы биз эми спорт менен аралашып жүргөндө чет өлкөгө көп чыгып, көп эмелер менен, адамдар менен аралашып, жашоо кандай экенин жашоого тарбиялаа десем жаңылышпайм. Арсен, бүгүнкү биз менен өткөргөн машыгың үчүн жана ошондой эле жакшы маек куруп берген үчүн ыраазычылык айтабыз. Анан биздин башкы демөөрүүчүбүз, бул Elite House компаниясынын атынан кичинекей бир белектерибиз бар эле. Спортко өзгөчө бир салым кошкон үчүн жана Дениз Ак жашоо образын пропаганда кылган үчүн Арсен Эралиевге бул мактоо баракчасы ыйгарылат. Рахмат. Сага ыраазычылык этебиз. Ушундай бир жакшынакай сертификат бар, батир алганга 150 000 сомго. Рахмат. Elite House компаниясы Дениз Ак жашоо образын колдойт. Урматтуу достор, ушу менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктайт. Спорт менен машык кыла, өзүңөргө ишенгиле, дайыма тонуста жашагыла.